Саламатсыңарбы достор, менин атым Марат, мен Айыл банктын кызматкери болом. Азыр финансылык пландаштырууда, финансылык максаттарды коюуда негизги принциптер боюнча маек. Биринчи принцип бул киреше чыгашалардын баарын эсептөө. Бир айда болгон күнүмдүк турмуштагы милдеттүү түрдө болуп аткан кирешелердин жана чыгашалардын тизмесин түзүп, бир блокнотко же болбосо электрондук форматка жазуу. Экинчи принцип бул ар бир кирешеден бир канча бөлүктү үнөмдөөгө чогултуу. Мисалы үчүн ар бир кирешенин 1/10 бөлүгүн бир максатка чогултуу. Мисалы үчүн бир кымбат баалуу буюм аласызбы, ошого ар бир кирешеден бир канча сумманы чогултуп туруу. Үчүнчү принцип финансылык пландаштырууда туура максат коюу. Мисалы үчүн бир кандай бир буюм ала турган же болбосо ири суммадагы чыгаша боло турган болсо, анын баасы сиздердин кирешеңиздин көлөмүнө жараша болуш керек. Бирок ошол эле учурда 4-үнчү принцип ири буюм, кымбат баалуу буюм ала турган максатыңыз болсо, бирок кирешелериңиз ошолорго мүмкүнчүлүк болбой атса, анда уже кирешеңиздин көлөмүн кантип көбөйүштүн варианттарын ойлонушуңуз керек. Башка дагы бир жумуш аласызбы, билимиңизди көтөрөсүз, квалификацияңызды көтөрөсүз, жана башка варианттар.